кабырдын азабынан куткара турган амалдардын бири ла илаха иллаллахны көп айтуу. Табараниде жана Байхақиде. Табараниде жана Байхақиде Ибн Амр разияллаху анхумадан риваят келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лейса аля ахли ла илаха иллаллах вахшатун фи кубурихим вала маншарихим. Ва каанни андур иля ахли ла илаха иллаллах ва хум янфидун ат-тураб ан руусихим ва якулун алхамдулиллахи аллази адхаба анна ал-хазан." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким ла илаха иллаллахны көп айтып жүрсөчү, ошого берилип калса, эйлик кылса, так, не болот? Аларга кабырда эч кандай коркунуч жок" деди. Кайра тирилген учурунда да коркунуч жок деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен көрүп турганымдай" дейт. Ошолорду элестетип атам дейт, көрүп турганымдай. Ким ла илаха иллаллахны көп айтып жүргөнгө, алар кабырдан турганда башынан топурактарды силкип, күйүп айтат экен да мынтип: "Алхамдулиллахи аллази адхаба анна ал-хазан." Бардык мактоо Алла Таалага болсун, бизден кайгыны кетирген дейт. Ошентип топурактан туруп атканын пайгамбарыбыз айтып атат: "Мен көрүп тургандай болуп атам" дейт мунучу. Ким ла илаха иллаллахны көп айтып жүргөн болсо, кабырда коркунуч жок экен, кайра тирилүүдө коркунуч жок экен. Так, эки болду. Үчүнчүсү, пайгамбарыбыз мен көрүп тургандаймын дейт. Алар кабырдан тирилип аткан учуру баштарынан топурактарды күйүп, Аллага мактоо болсун, ал бизден кайгыны кетирди деп турат дейт. Ва фи риваятин, да бир риваятта мындай келет экен: "Лейса аля ахли ла илаха иллаллах вахшатун индал маут ва ла индал кабр." Ла илаха иллаллахнын эсине кабыр өлүмдө да коркунуч болбойт, өлүп аткан учурдачы. Кабырда да коркунуч болбойт деген бар экен. Экөөнү коштук уже мындай болуп калды. Жан берип аткан учурда коркунуч болбойт буга. Кабырда буга коркунуч болбойт. Кабырдан кайра туруп атканда, тирилип атканда коркунуч болбойт. Ким ла илаха иллаллахга ээ болсо деген мааниси, ахл дегени ага ээлик, ошого лайык болсо деген маани көп айткан деген сөз.